машина алып саткандар деле акча таап атат. Эчтеке билимдин кереги жок. Например, бирдеңке алып саткандар деле акча таап атат. Если сөз акча табуу боюнча болсо, бирок билем, что акылдуу кишилер, өзүн өзү сыйлаган кишилер дайыма мондай бир эме болот да, бир миссиясы болуш керек. Коомго пайдам тийсе. Бир миссия менен чогулуп кетсең, бул сонун нерсе да. Аны ойлосоңор, бул жумушка кирген киши чыккысы келбей калат, анткени ошол бул тармакта биз укмуш акча табабыз дегенде жок. Акча табам деген киши биякта жери жок. Медсестра деле, врачтар аны өздөрү да жазып билишет. Бирок ошол как наркотик болуп калат да. Жанакы бейтаптын айгып, анан бейтаптын сага берген ыраазычылыгы, мен бирдеңке кылдым, ошого хотя бы бир участвовать нетип калдым. Бейтаптын берген баталарысы, ошолору болду, ал башка нерсе кылгым келбей калат да. Мен ойлойм, ошону түшүнгөн, ошонун даамын сезген кишилер менин жанымда жүрөт. Анткени айтып атпаймынбы, оңой жумуш эмес. Биз караган, сасыган, чириген жаранычы кээ бирде болот да, бир кишиге кел, карачы, мен сага 10 000 сом берем, сен карабайт. Акча менен карап жыттабайт аны. То есть буну только акча үчүн кыла турган иш эмес да.